Белгилүү окуялардан кийин азыркы учурда Жогорку Кеңештин имараты мындайча айтканда ак үйүбүз толугу менен мындай талкаланып, азыр иштөөгө эч бир мындайча айтканда возможность жок болуп атат да. Анан өзүбүз жакшы билгендей, азыркы учурда бюджеттин тартыштыгы аябай чоң. Мына кечээ эле өкмөт жыйынында айтылып өтүлдү, ушул 35 миллиард сом азыр тартыштык болуп атат киреше жагынан. Анан мындай учурда дагы алдыбызда бир топ шайлоо учурлары бар, аларга дагы бир топ акчалар кетет жана ошондой эле сырткы карызды төлөө дагы маселеси турат да. Ошого байланыштуу ушул бир топ депутаттар дагы айтып калышты, ошо өзүбүз эле келиңиздер, өзүбүздүн кабинеттерибизди оңдоп кирип алсак жакшы болот эле. Анткени биз азыркы учурда иштеген жерибиз да жок, конгресс холлдо же башка жактарда дагы мындай өзүнүн жыйындарыбыз жакшы өтпөй атат да, мындайча айткандачы жумушубуз жакшы жүрбөй атат деп айтсам да болот. Анын ичинде аппарат дагы отура турган жери да жок болот. Ошого байланыштуу биз демилгеледик эле, келиңиздер ушул имараттын эң негизги, эң азыркы учурда эки этап менен кылсак, биринчи этап бул ушул суук түшүп калды. Сыртта 300 квадрат метрге чейин ушул айнектер сынган экен, жана ичинде дагы бир ушул 300 квадратка жакын дагы айнектер сынган экен. Ошону биринчи кезекте алмаштырып алсак, жана ошондой эле талкаланган эшиктерди дагы алмаштырып алсак, ошо менен биз биринчи кезекте ушу кышкыга даяр болуп, кирип отурганга мүмкүнчүлүк болот эле да. Анан экинчи этап менен ошол ички кабинеттердин айрым жерлерин ошо кичине болсо дагы ремонт кылып, ар бир депутат өзүнүн кабинетин ремонт кылып, ичинен кирип отуруп, жумушубузду баштасак деген ошо ниет бар эле да. Эми азыркы учурда 60тан ашып калды. Мен ойлойм, бул бир 100дөн ашыгыраакка чейин жетебиз деген жакшы үмүт бар. Эгерде биз ошол бюджеттин азыр мындайча айтканда тартыштыгы бир жагы болсо, экинчи жагын өткөзүү жана тендер маселеси, аны кылуу маселеси, аны баардыгы 1-2-3 айга чейин чогулуп кетиши мүмкүн да. Эртеңден баштап ошол жумуштар так ачык аткарылат да. Анан ушул жерде маселе да туулуп атат. Өткөндө эле бир массалык маалымат каражаттарда айтылып кетти, бир 10% сурап атат Жогорку Кеңеш жанагы ремонт кыла турган компаниялардан депчи. Ошону да аны ачык айтып коеюн дедим эле. Эгерде компаниялар ошол жардам берем деген компаниялар болсо, ошо келип бизге жардам беришсе, андан сырткары катышам, жок ушул силер терезеңерди коюп берем, эшигиңерди коюп берем, катышат элем десе дагы, ошол түз кайрылып, биздин управа деламиге кайрылып, ошол өздөрүнүн бааларын берсе жакшы болот эле. Анткени эртең мунун баардыгы ачык болуш керек, айкын болуш керек. Анан кимде ким бир кандайдыр бир керек болсо, ону эмес 0,1% жанагындай откат деген жаман нерсени сурай турган болсо, түздөн түз айтса, биз өзүбүз жетелеп барып ошол ГКМга тапшырып беребиз. Эгерде ошондой эле болсо, мен ойлойм, андайлар сөз мындай эле айтылып атат, андайлар жокко деп мен чын жүрөктөн ишенем. Тилекке каршы ушул мисалы ушул ички терезелерден бери талкалап кетти. Анын эч бир мындай натыйжасы жок эле, максаты жок эле талкаланган да. Мындайча айтканда эмоцияга берилип талкаланып, бунун баарын жокко чыгарды. Эми бул кайра кайталанып келип туруп эле, кайра эле ушул элдин акчасынан кылынат өзү. Негизичи бул эч жакшылыкка алып келбейт. Аны талкалагандан, бузгандан биз кайра өзүбүздүн мамлекетибизди артка тарткандыгынын белгиси. Бул кайра биздин өзүбүздүн мамлекеттин эл аралык башка мамлекеттердин арасында өтө деңгээлибиз жапыс экенибизди көрсөткөнүбүз. Ошолордун арасында биз жапайы катары бизди көрүп аткандай сезим калтырат. Ошон үчүн мындай нерседен алыс болсок,